Сойлоп жүрүүчүлөр. Кескелдириктер жана ташбакалар, жылан менен крокодилдер, илгери эле жок болгон динозаврлар сойлоп жүрүүчүлөргө же рептилияларга кирет. Сойлоп жүрүүчүлөр жерде сойлогондугу үчүн ушинтип аталып калышкан. Сойлоп жүрүүчүлөрдүн териси дайыма кургак, калканычтар, мүйүздүү катмар же пластина менен капталып турат. Ташбакалардын териси катуу таштай кабык менен капталган. Бул организмдин ичинде нымдуулукту кармап туруу үчүн зарыл. Өтө ысык аймакта жашаган жаныбарларга бул абдан маанилүү. Жылдын жылуу мезгилдеринде рептилиялар активдүү. Муздак болгондо алар тоңуп калгансып катып калышат. Сойлоп жүрүүчүлөрдүн дагы бир таң каларлык өзгөчөлүгү жай дем алганы. Сойлоп жүрүүчүлөр жай өсүп, өрчүшөт. Ошондуктан алар узак жашашат. Айрым ташбакалар 150 жылга чейин жашайт. Алар ар түрдүүчө азыктанышат. Өсүмдүк менен тамактангандары да бар. Кескелдириктер менен кээ бир жыландар курт кумурска жешет. Сойлоп жүрүүчүлөрдүн көпчүлүгү активдүү, ыкчам, аңчылар. Сойлоп жүрүүчүлөр сууда жашаса да, жерге жумуртка тууп, күн жакшы тийгендей кылып, кумга көмүп коюшат. Жумурткалардан ата энесине окшогон балдары чыгышат. Сойлоп жүрүүчүлөрдүн көпчүлүк түрлөрү сууда сүзө алышат. Алардын душмандан коргонуучу кызыктуу ыкмалары бар. Айлана чөйрөгө окшогон өңгө өтүп, байкалбай калышат. Хамелеондор жаратылыштагы фонго ылайык. Боз аскаларда боз, жашыл жалбырактардын арасында жашыл болуп, түсүн өзгөртүшөт. Кескелдириктер душманынын тиштерине куйругун кесип таштап, өз өмүрүн сактап калышат. Кескелдириктер менен жыландардын пайдасы чоң. Алар зыяндуу курт кумурскаларды, кемирүүчүлөрдү жок кылышат. Жыландын уусу дары жасоодо колдонулат.